Бүгін Өзгөнгө келдік туғандар. Өзгөннің ең жақшы бір локациясынан сатыла тұрған 20 соттық жер бар екен. Бизнеске ылайық аябай жақшы жер. Бұл көчө өзі тоқтоғыл көчө ылдыйға түшіп кетет. Ылдыйдан жоғары шығып келсе де болот. Ал эми бұл жағы ошо райондық акимияттан площадь, же болбосо ал жерде ровуду бар, билесиздер, прокуратура бар, мунара бар. Ошондон бери келе жатканда оң жакта соттун имараты бар. Мына эле жерде. Соттон өтүп эле бир аз жүргөндө бұл жерден поворот алып жол ылдыйга түшүп кетет. Ушул жерден Токтогул көчөсү мына бул жакка дагы кирет да. Бул жакта мына кошуналардын үйлөрү. Ушул жерден сатыла турган жер башталат. Мына бул имаратты көрүп турасыздар. Ушул имараттын орду, жогорку мына бул кошумча склад имараттардын орду бардыгы сатууга коюлуп жатат. Мунун аркасында жери аябай кенен экен. Төргө чейин барат экен. Азыр ал жакты дагы чыгып көрсөтөбүз сиздерге. Жалпы 20 сотық баасы $500,000 кеми бар. Мурда бұл жерді баня кылып иштетишкен экен. Баня болгон экен. Кандай баня болгон билбейбиз. Азыр артын уже бузуп талкалап баштаптыр. Бұл эми жер эсебинде да. Эч кандай баня, эч кандай үй-пүй эмес, имарат эмес, жер эсебинде сатууга коюлуп жатат. 20 сотық баасы жалпы $500,000 бир аз кеми бар. Түшүп берет албетте. Мунун жогор жагы мына үйлөрдүн эле жогор жагы ал жанагы Каракулжанын чоң жолу да. Манас көчөсү эле, эмне көчө эле? Манас көчөсү. Ошо Манас көчөсү. Эки көчөнүн ортосу болуп калат да. Бул жер негизи жакшы жер экен. Бул жерге билбейм эмне курасыздар. Чоңураак имараттарды куруп, сону бизнес кылса болчу да экен да. Балким бул жерге бир чайхана куруп койсоңуздар да болот да. 20 сотукка чакан эмес чайхана түшөт да. Өтө чоң чайхана болот тугандар. Өзгөндө өзү чайхана бизнеси. Сонунда. Бул жерге мына бактары бар экен, теректери бар экен, менчик бала бакча, менчик мектептерди, менчик медициналык борборлорду куруп койсоңуздар дагы, сонун болот буюрсачы. Мына бул көчө бул эми Токтогул кичине көчө экен, ушага кирип кетет экен. Бул жагы мына бүт ушу бузула турган имараттар. Булар уже Союз убагында ушу баня болгон экен. Мына жерде дарбаза куруптур, бузуп баштаптыр. Ушул жерден кычыктан эптеп секин кирип көрөлү. Келиңиздер. Мына бул жагын уже талкалап бузуп баштаптыр да. Ушул жерлер бүт ошо 20 сотық жер эсебинде тугандар. Бул жагы бакты көрүп турасыздарбы? Теректерге чейин. Нар жагында дуал жар бар экен, ошол жерге чейин да. Мына бул жакта ушу эски септик бар экен, чуңкур. Аларды да бузуп, ордун толуктап, засыпка кылып, тегиздеп, анан чоң имараттарды катлабан куюп туруп, зыңкытып курса болот бул жергечи. Мага жаккан жер мына багы жакты тугандар. Чайхана кыласызбы, кафе кыласызбы? Бул жерде кичине балдар ойной турган оюн-зоок борбор кыласызбы, боло берет да. Мына эски имараттарды полностью техника алып келип коюп туруп, бузуп, алып салып, тегиздеп туруп, ордуна вообще башкача имарат куруп, башкача бизнес кылып койсо болот. Ушу жалпы ушу мына забордон баштап жолдун бер жагы, жогор жакта да кошунанын фундаменти бар экен. Ошол кошунанын фундаменти курулушуна чейин ошо 20 сотық чыгат экен бер тугандар. 20 сотық. Кызыл китеби бар экен. Мына жердин жогор жагында мына трансформатор бар экен. Даже бул жерде свет маселеси да чечилиптир да. Бул жагы ошо мына жерде суу кампа бар экен, чоң суу кампа тугандар. Ушунун баарын бузуш керек. Ушунун баарын сиздерге калтырып атат тугандар. Азыр мына жерден эптеп жогору чыгабыз, бул жагында көрсөтөбүз сиздерге. Бирок мына кошунанын курулушу бул Манас көчөсү жакта. Кошунада мына астында подвалы менен кошо курган экен. Бул эми кошунаныкы. Ушу чегарага курулуптур да. Андан бер жагы, ушундан ылдый жагы бүт сиздер үчүн. Мына бакты көрдүңүздөр, теректерди караңыздар. Ушунун баары сиздер үчүн эми калат тугандар. Мына жерден өтөлү эптеп секин. Келиңиздер. 20 сотық жер. Бул жерге мына эптеп бутту коебуз, секин чыгабыз үстүнө. Келе бериңиздер. Болгонун болгондой, кандай болсо ошондой көрсөтөбүз да сиздергечи тугандар. 20 сотық жер эми. Анан үстүндө мына канал бар экен. Bu kanalda latokto su agат eкен. Азыр бияка кайра түшөбүз. Келе бериңиздер бияка. Ассаламу алейкум. Кажака жакшыбысыз? Бул жакта мына Манас көчөсү. Анан бияктан жөө киргенге жол бар экен мына каналды латокту бойлопчу. Бирок машина киргенге мүмкүн эмес экен. Бул жагы эми кошунаныкы. Анан мынаны караңыздар. Мына Каракулжанын жолу, билесиздер, Каракулжанын жолу Манас көчөсү. Нар жакта бир жашыл имарат бар экен. Ал деле поликлиника окшойт менимче. Ошондон бир аз өткөндө оң жак болуп калат да. Көрүп алдыңыздар, мына үстүндө латокто суу агат экен. Суу маселеси да бар экен.
ушул лотоктон ылдыйга каратып, мына шаркыратмаларды жасаса болот туугандар. Тим эле сонун болчудай да. Иншалла. Көрөсүздөр эми. Кимге жакса, бир жакшылап сүйлөшүп көрүңүздөр. Биз экранга ээсинин телефон номерларын жазып койдук. Ошол номерларга чалып айланышып сүйлөшө бересиздер. Эми ар кимде ар кандай бизнес идея бар. Балким бул жерге үй салса болот. Балким башка нерсе салса болот туугандар. Сүйлөшүп көрө бересиздер. Мына бул жерде, мына тегиз турат го. Ушул жерде суу кампа бар экен. Эски баня болгон да. Банянын таза суусу ушул жерден суу кампадан берилген. Банядан чыгып нар жака септикке түшкөн. Ушундай экен да. А мына имаратта ошо банянын администрациясы ушундай болгон экен да. А бул жака тепкич бар экен, тепкич менен жөө түшө беребиз ылдыйга. Жогору жагы мына каналдан ылдый жагы болуп калат. Мына жерде дагы эски бүт склад имараттар бар. Буларды бүт мына снос, бүтү бузуп алып салыш керек. Мына ушулар. Көрдүңүздөр? Кайра эле мына ылдыйга түшүп калдык да азырчы баягы жергечи. Мына алдында стоянкасы көрүп турасыздар, унаа коюучу жайы. Эми жолдун боюнда, жакшы жерде. Свет бар, суу бар бу жерде. Үстүндө мына лоток бар экен. Агын суу, сугат суу бүт бардыгы бар туугандар. Ушуну көрсөтүп коелу деп атайын, өзгөнгө келдик эле, убакыт бөлүп, мына бир 10-15 мүнөт убакыт бөлдүк туугандар. Сиздерге видеосуну тартып, колдон келишинче маалымат жеткирдик. Локация жакшы жерде. Бул жерге эми биз айтканда ушу кафеби, чайханабы, медициналык борборбу, бул жерге менчик бала бакча, менчик мектеп, дагы бир башка бизнестерди ушул жерге багы куруп түптөсө болот да. Болду туугандар, видеого лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар. Баасы $500,000 кеми бар экен. $500,000 кеми бар экен. Ана кеми барбы, жокпу десем, бир аз эле кеми бар, эми андан арзан сатпайм, лучше сатпай койгонум жакшы деди да. Бирок жер турганы менен өсө берет да, жерчи. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, чоңураак мындай план болсо, анда мындай чамынсаңыздар болот да. Жабышсаңыздар болот. Көрүшкөнчө, ар бир товардын өзүнүн кардары бар. Аманчылыкта көрүшүп туралы.